Рамазан айына даярданып, күнөөлөрдүн кечирилишине себеп боло турган айга чейин тобо кылып, жашообузду жакшы багытка буруп ала турган болсок, эртең Рамазан айы келгенде таасир бата алабыз. Кээ бир адамдар Рамазан айында орозо тутат, түнү менен таравих намаздарын окуйт, бирок ал адамдардын жүрөгүнө ыймандын нуру келип жеткенге чейин Рамазан айы чыгып кетип калат. Ошого урматтуу бир туугандар, ар бир амалдын алдында ошого даярдык кылуу бул ошол амалдын толук болушуна алып барат. Эгер сиз конок күтө турган болсоңуз, конок чакыра турган болсоңуз, коного бир канча күн мурда дайынданып баштайсыз. Эртең бизге конок келет, баланчанчы күнү конок келет, үйүңүздү тазалайсыз, бүт нерсени тазалайсыз. Эми ушул Рамазан айы келерден мурда биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү ар кандай туура эмес ишеничтерден тазалап коюшубуз керек. Адамдар кайсы нерсени көп укса, кайсы нерсени көп сүйлөсө, ошол нерседен таасирленип калат. Эгер бир адам көп ойлой турган болсо, көп сүйлөй турган болсо, байлык туурасында, анда ал адам байлыктан таасирленип калат. Кээ бир адамдар жашоодо ушундай болот, караңыздар, байларды көргөндө башкача сүйлөйт дагы, кедейлерди көргөндө башкача сүйлөйт. Байлардын жаныга барганда жылмайып, күлүп, кызматчы болуп чуркап калат. Анын жаныга барганда өзүнү тааныштырып, жакын адам сездирип калат. А кедейлерге караганда такыр эч кимди карабай, кыйын адам болуп калат. Себеби бул инсан байлык туурасында көп сүйлөгөндүктөн, байлыктан таасир алып, байлыктар үчүн кошоматчы болуп, ал эми байлыгы жок инсандарды сүйбөй калат. Кээ бир адамдар бийлик үчүн ошондой болгондуктан, бийликтен таасир алгандыктан, бийлик туурасында көп сүйлөгөндүктөн, бир аз кызматы бар адамдын жаныга барганда башкача сүйлөп калат. Шеф деп башкача сүйлөп калат. А кызматы жок карапайым адамдарды карабай калат. Ошол үчүн айтылганда, баягы бирде жигит төбө минет деп. Төбө минген дөөлөт келгенде төгөрөктө эл жүрөт. Айланаңдан баардык ошо бийликте же болсо бай болгон учурда байлыктан таасирленгендер менен бийликтен таасирленгендер чогулуп калат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз дагы ушул айда көбүрөөк Аллах Тааланы мактайлык, көбүрөөк Аллах Тааланын улуулугун угалык. Эмне үчүн? Жүрөгүбүзгө Алланын улуулугу келип олтурсун. Аллага жакын инсандарды, Алла сүйгөн инсандарды көргөндө биз ошолор менен жакшы мамиледе бололу. Себеп инсан эмнени көп сүйлөсө, эмне нерсени көп укса, ошол нерсенен таасир алып жашоо өткөрүп калат. Ошол нерсеге жетсем бактылуу болуп калам дейт. Ошондуктан жаш балдардын ою пикиринин бардыгы кичинекей игрушкалар болот. Алар ар дайым шунчалык чоң магазинге кирсе, бир гана караган игрушка болот. Арзуган 100 сомдук игрушка болот. $100 берсеңиз ага кереги жок. Ага 5 сомдук игрушка берип койсоңуз, болду, ал ошону менен сүйүнөт. Эмне үчүн? Ал ошол нерседе бактылык бар десе, ошо менен жашоо салек болуп жатат. Өткөндө бир адамдан сурадык. Дубайга барып келди. Дин мээнетин кылып барып келди. Ошондон кийин кандай экен десек, өтө кыйын жашоо дейт. Жашоо дүйнөдөгү эң кыйын орундардын бирөөсү дейт. Россияда квартирада жашагандар, бир квартирада 10 адам болсо, ал жакта 20 адам жашайт экен дейт. Дивандардын баягы жата турган кроваттын кабаты 4 кабат экен. Сенин жайың 1 метр квадрат болду. Жарым метрге 2 метр сенин ордуң болот экен. 20-25 адам бир квартирада. Анан ал Дубайда иштеп жүрөм деп жыргап жүрөт го десек, эми шайтан алдаса ошондой экен. Адамдар ошол Дубайдын сырттан сүрөтүн көрүп алып жыргап, мен ошол жака барсам экен деген кыялда жүрөт. А бирок жаннаттын ишин билбеген себептен бирөө дагы жаннатка барып калсам экен деп кыжалат болуп ыйлап жаткан жери жок. Түрмөгө түшүп калбайын, ооруп калбайын, кыйналып калбайын деген аракетте бардыгы жүрөт. Ооруп калбасам болду, ачка калбасам, кедей болуп калбасам болду деген ойдо бардыгы жашап жатат. Бирок дозокко түшүп калбасам экен, дозоктун коркунучунан алыс болсом экен деген коркунучта адамдар жашоосуна аз аракет кылып жатат. Ошого урматтуу бир туугандар, ушул айда биз азыр аракет кылалык. Дозокко амалдарга, дозокко бара турган нерселерди сактаныш үчүн биринчи дозоктун коркунучун айтыш керек. Дозоктун ичинде кандай коркунучтар бар экенин билсе, адам кача баштайт. А жаннаттын ичинде кандай жыргалчылыктар бар болсо, ошол жаннатка барыш үчүн жаннат амалдарын аракет кылып жатат. Тилекке каршы жаннаттын ичиндеги жыргалчылыктарды билбегендиктен, дозоктун ичиндеги азап коркунучтарды билбегендиктен адамдар өздөрү билгендей, өздөрү каалагандай жашап жаткандыгынын себеби ошол. Азыр биз туугандарыбыз менен мамиле кыла турган болсок, өзүбүзгө жаккандай мамиле кылабыз. А бирок биз ойлонбойбуз да, мен тууганыма ушундай мамиле кылайын, ошол мамиле мени жаннатка жеткизсин деп. Мен ушул көчөдөгү адамдарга ушундай бир мамиле кылайын, ошол мамиленин себебинен мен дозоктон алыс болуп жаннатка жетип калайын деген ойдо кылбайт да. Мен кандай кааласам ошондой мамиле кылам. Өзүгө жараша мамиле кылам.
дегендей мамиле менен жашап жатат. Ошо урматтуу бир туугандар, ушул айыбызда көп жаннат туурасында, Алланын улуулугу туурасында, дозок туурасында көбүрөөк сүйлөй турган болсак, Алланы ыраазы кылып жаннатка жетүүгө, дозоктон алыстап качууга сезим пайда болот.